Өткөндө биз 301 суроого келиппиз, эми кыбыраган карашат бизге 1000ден ашып кетти суроолор. Туугандар, түз эфирден да көргөндөр болот, жана акыры 44 менен бүткөн. Бул жеке мен WhatsApp'ка отура албайм, анткени убактым жок. Бир адамды даярдаганбыз, ал дагы ооруп атат. Бир тууганыбызга Аллахым шифа берсин, жакшылыгын берсин, Кудайым берсин, үй бүлөлүк, мамлекеттик бакыт берсин. Мына ошол иреттеп бизге жеткиргенче бир аз убакыт алат экен, кичине күтө турасыздар. Мына бизге 1000ден ашып келди, биз аран кыбырап отуруп 300-үнө жеттик, Ошого бир аз сабырыңыздарды тилейбиз. Анан 300ге чейинки жооп берилген суроолордо сиздин сурооңузга деле жооп чыгып калат. Анан кээ бир адамдар бар, эми Аллахым ыраазы болсун, аларды деле мен бир нерсе деп сынта калбайм. Бирок ошончо суроону убакытты кетирип, ушу түштү жоорута берет. Эми түш деле жакшы, бирок түштөн дагы өң бизге азыр зарыл болуп турат. Бизге жин маселесинен дагы инсандар маселеси зарыл болуп турат. Азыр инсандардын маселеси толгон токой чечип бүтө элекпиз, элестетиңиз. Өң маселесин бүтө элекпиз. Демек, бул нерсе акырын барат. Ошол нерсеге түшүнүү көз карашы менен карашыңыз керек болот. 301 суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Акыркы убакытта куудулдар стендап деп аталган сахналарда кыргыздар эле дейт. Бирөөсү арабча сөздөрдү мазактаса, экинчиси бардык тилдерди мазактап, анын арасында араб тилин мазактап жатышат. Ушундай кыймыл аракеттердин акыбалы кандай дейт. Оор болот. Ооба, стендап деп бул баягы тетиги түбү Европа деңиздин ар жагынан, андан кийин Россиядан, андан кийин Казакстандан, андан кийин бизге келип аткан маселе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Шамаилу Тирмизиде келет, сахих хадис, канан набию саллаллаху алейхи ла ямзаху илля бил хак, акыйкаттын алкагында гана тамашалайт эле. Бир аял келди, күйөөм ооруп атат, сизден дуа сурап атат дегенде, сенин күйөөңдүн көзүндө агы барбы дейт. Дегенде ойлонуп калды, оору деп түшүндү да. Жок, агы жок дегенде, ар бир эркектин, аялдын, тирүү жандын көзүндө агы барбы дейт, карасынын агы барбы дейт. Анан бир аял келип, мен ушундай болуп бейишке киремин дегенде, жок, бейишке жаш кыздар кирет дегенде, жанагы аял ыйлап кетти эле. Фаваллат мудбирatan бакиятан айтты. Бардык аял заты кемпир болуп эмес, улгайган, мындай бир байбече болуп эмес, жаш кыздын келбетинде өмүрүндө кирет деп сүйүнчүлөдү. Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тамашалоосу, адамдардын көңүлүн жубатуусу керек, бирок ошол да акыйкаттын айланасына чегинен аша чаппастан. Ал акыйкаттан аша чапкан болсо, ал бирөөнү басмырлоого өтүп кетет, ал бирөөнү шылдыңдап, келеке мазактоого өтүп кетет. Ал анчалык болбойт. Түшүнүктүүбү бир тууган? Өзгөчө араб тилде мазактайт дейт, ошого токтололу. Ооба, араб тилде өзү жакшы эптештирбейт, бирок күлдүрүү максатында сүйлөсө болбойт. Араб тил болгон үчүн эмес. Араб тил диндин тили, араб тил Курандын тили, араб тил сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинин тили болгон себептен ким араб тилге доо кетирип шек кетирсе, ошол жогорку баалуу нерселерибизге доо кетирген болот бир тууган. Этиятташ керек, мындан кийинкисинде өрнөк сабак алып, бул нерсеге жөрөлгөгө, жаман жөрөлгөгө кайтпаш керек. Куранда Аллах таалам айтат, Юсуф сүрөсүнүн 2-аятында: «Инна анзалнаху Кур'анан арабиян лааллакум тaqilun». Силер ой жүгүртүп, пикир калчоңор үчүн биз Куранды араб тилинде түшүрдүк дейт. Ой жүгүртүүңөр үчүн, сабак алууңар үчүн, шылдыңдооңор үчүн эмес. Шылдыңдооңор үчүн эмес, өрнөк алып, ошол тилди өздөштүрүп, анын кандай татаал экендигин, анын кандай бир керемет тил экендигин өзгөрүү үчүн. Албетте, анан теңирчилер, башкалар көрүп, бул сабактан тыянак чыгарып, бул араб кылдар дебесин, бул акыйкат. Дүйнөлүк оонда башкада араб тилинин уникалдуу тил экендигин моюндашкан. Дүйнөлүк деңгээлде деңиздин ар жагында булар кайсы бир күндү араб тил күнүнүн майрамы кылып бекитишкен. Адам Алла бекиткен нерсени чаналабы? Адам Алла Таала бекитип баяндаган нерсени жокко чыгара алабы? Жок. Адамдын мүмкүнчүлүгүндө дагы эмес. Мына ушул Юсуф сүрөсүнүн 2-аятыны тафсир жаатында кийинки доордо өмүр сүргөн чоң муфассирлердин бири Аллам ибн Касир ад-Димашқи рахимахулла айтат, караңыз. Тафсиринде, ошол Юсуф сүрөсүнүн тафсиринде, 10-ч томдо мындай деп айтат. Ушул аяттан тыянак чыгарсак, пикир жүргүзүүлөр үчүн, акыл калчагандар үчүн биз Куранды араб тилинде түшүрдүк деп атпайбы? Ошол аятка тафсир берип Ибн Касир Димашқи мындай деп айтат. Фал-лугатул арабиyyati афсахул лугат. Араб тилинин 4 өзгөчөлүгү бар дейт. Тафсиринде айтат 10-ч томунда. Биринчи, араб тили эң адабий тил деп атат. Шун анткени ал тилди сүйлөгөндө ар бир тилдин учу тишке тийиш керек, так болуш керек. Мисалы англис тилинде three деп айтпайсың го, тилди тигизип three деп сүйлөшүң керек го, туура чыгыш үчүн, туурабы? Ал кээ бир эле тамгаларында. Мисалы англис тилинде three деле болсо, араб тилинде бардык тамгалардын ар бир тамганын өзүнчө чыга турган жайы бар, элестетиңиз. Бул өтө бир тамганын чыгуу иретинде эле бир өзгөчөлүктөрү бар. Демек Ибн Касир Димашқи 10-ч томунда айтып атат тафсиринде, афсахлот эң адабий тил болот, ачык айкын. Ва абиянуха маанисин, муратын кыска нуска жеткире турган тил болот араб тилинде. Мисалы, муну Европа изилдеп чыгышты. Афанульзимукумуху
Афанульзимукумуху бир кыска сүйлөм, бирок ичинде толгон токой маанилер жатат ушул аяттын ичинде. Фахадил афс адаби тил, ва абьянух эң өзөктүү тил деп атат. Аусах эң кенен маанини камтыйт ичине. Акыркысын көңүл буруңуз. Ва аксаруха ифадатан ta'diyatan lil maani allati taqumu bin nufus. Адамдын нафсисинде, жүрөгүндө, дилинде, көкүрөгүндөгү турган ой, сана, маанилерди эң так даана жеткире турган тил бул араб тили болот дейт. Ойлогон ойду так даана жеткиликтүү кылып жеткирген тил бул араб тили болот дейт. Эмнеге көкүрөктү айтып атат? Анткени арабтын акырындарынын бири минтип айткан. Ала көңүл бургула. Иннал калама ла фил фуади ва иннама сөздүн түбү оргуштап турган булагы жүрөктө болот, көкүрөктө болот. Ва иннама жу'ила лисану алал фуади далила. Тил болгон жүрөктүн таржуманы, котормочусу гана болот дейт. Тилге карабагыла, жүрөккө карагыла. Демек жүрөктөгү ойду так жеткизе турган Аллах жараткан тилдердин бири бул ошол араб тили болот. Арабтар өздөрү жеткен эмес, Аллах ошол тилге өзгөчөлүк берген үчүн. Бул жерде араб кылдык эмес, жараткандын берген артыкчылыгы болду. Залика фадлуллахи ютихи ман яша. Аллах бул артыкчылыгын кимге берсе аны берип кое берет. Мисалы биздин кыргыз элине бейиштин тилкеминдей жерди берип койгондугу, кең пейилди берип койгону бул Аллахтын берген артыкчылыгы. Кудум ошол сыяктуу араб тилдин шундай маанини чагылдырганы бул Аллахтын берген артыкчылыгы. Бул араб кыл же башканыкы эмес. Бул биринчи китептен сизге цитат алып келдим. Экинчи китептен жатка айталы. Имам Саалаби деген Андалусия, Испаниядан чыккан чоң алым чыккан. Имам Саалаби, Испаниядан чыккан, Андалусиядан чыккан алым айтат, атактуу бир энциклопедия араб тил китеби бар. Эмне деген? Фикхул луга, араб тилдин терең түшүнүгү, ва сиррул арабия, жана араб тилдин сыры деген китеп бар. Ошол китептин 3-томунда эмне деп айтат? Көңүл буруңуз. Вал иқбалу алейха, араб тилин терең өздөштүрүү, ва ала тафахумиха, аны түшүнүп, өздөштүрүү үчүн кунт коюп араб тилин өздөштүрүп, окуу, үйрөнүү, минат дияна, бул динден болот, бул диндарчылык болот дейт. Араб тилин өздөштүрүү бул диндин өзөгү болот. Муну диндар деп айтабыз дейт биз. Анткени Алланын сөзүн туура так окуп атат. Диндар деген ким? Буйрукту туура орундаган адамды айтабыз. Куран Алланын сөзү, аны так окуучунун араб тили көпүрөө болот. Демек ошол көпүрөө болуп аткан араб тилин өздөштүрүп окуу бул диндарлык, динден деп таанылат. Эмне үчүн? Мунун себеби изхия адатул илм, илимдин куралы, ачкычы мына ушул араб тили болот дейт. Фантахал калам, бүттемисіз. Кийинки суроого. 302. Ассаламу алейкум устаз дейт. Мен жолдошум, кайним болуп Москвада иштейбиз. Кыргызстанда балдарыбызды кайнемдер карайт. Мен балдарымды сагынып куса болом. Тезирээк, мындай эки менен жазасыз. Тезирээк иштеп үй салсак кетебиз десем, кайнемдер биринчи кайнеңерди үйлөйбүз. Кайнежең сүннөт той кылат, анан силерге үй салабыз дейт. Биз Кыргызстанга барышыбыздын дайыны жок. Биз акчабызды өзүнчө үй салганга топтосок болобу? Кайненемдерге айтпай кандай кылсак туура болот, ооба? Кээде биз айттык го, кыяматка жакын кээ бир ата-эне баласына жүк салып, жаш бала кыял мүнөз тутуп калат, жаш болсо да балдар ата-энелик жүктү алып калат мойнуна деп. Сүннөт той бул ата айтып атат, сүннөт бул парз эмес, милдет эмес. Мүмкүнчүлүгү жетсе аткарсын, болбосо ал күтүп турса болот ал. Анан экинчиден кайныңыздар өзү дагы аракет кылсын. Кошумча жөлөк бул, жардам бул болсо бир жөн. Демек акчаңыздардын 3төн 2 бөлүгүн эртерээк үйгө салганга, акырын картага салып топтоңуздар, 3төн 1 бөлүгүн ата-энеңиздерге, анан кайныңыздерге салып туруңуздар. 3төн 1 бөлүгүн ошол кайненеңиздерге, балаңыз, күйөөңүз апасына салып турса, ал жаман каргыш айтпай, наразы болбойт, батасын берип турат. 3төн 2 бөлүгүн топтоп үй аласыздар. Натыйжада ошончо эмгегиңиздин үзүрү үй менен кайтып келет. Анан топтолуп отуруп кайныңыздарды үйлөнүп алат. Анан баардыгын бияка бере берсеңиздер, сүннөт тойда башка эле тойго кетип калса чыгаша болуп, анан бияк үй деле жок болуп калса, кураңар да кетет, майыптуу болуп каласыңар, ден соолуктан да ажырасыңар. Натыйжада эч кандай үй жок. Ошол кезде чоң чыр чыгат. Азыркы чыр эч нерсе эмес. Ошол кездеги чырдын ырбап кетиши жаман болот. Ошон үчүн ушундай кыласыздар. Азыр чырда сиздер күнөөкөр болбойсуздар. Кийинки 303 суроо. Инимен сиңдимен акча алгам, айлыкта беребиз деп, анан айлык тийгенде биз кайра акча керек болуп калды. Эмки айлыкта беребиз десек, иним сиңдим экөө коркутуп жаман сөздөр менен балам экөөбүздөн алды. Маам дагы дейт. Бул карындашыбыз гөлдөн окшойт. Маам да ошондой бизде маам паам дей берет. Орустардын таасиринен. Бул ойлойм бара-бара кетет деп. Маам дагы дейт, апам да бир аз жаман сөздөрдү айтты. Сен жетишип качан жашайсың суранбай дешип. Мен аябай ыйладым. Балама да катуу айтыптыр, ал да ыйлады. Эми негизи кимдики туура, меники туура эмеспи же? Жооп берип коюңузчу. Экөөңүздөрдөн тең кеткен.
Карыз алгандайын тууган арасында да тууган кечире берет дебестен алыш бериште так болгон. Өзүңө абдан сак болгон деген сөз бар, туурабы? Алыш бериште так болгон, өзүңө этияттап сак болгон. Өзүңө сак бол, кошунаң ууру тутпа. Туугандардын ортосундагы алыш бериш туугандар мына жакшы суроо экен могу карындашыбыздыкы же эжекебиздики. Туугандар арасында алыш бериш жөнөкөй санайбыз биз адатта, эми тууган да кечире салат деп. Жөнөкөй адамга караганда туугандардын арасында алыш бериш эки эсе жоопкерчиликтүү болот. Бербей калса эки эсе күнөө болот. Биринчиси жалпы адам менен мамиле болгон үчүн, экинчи туугандык мамилени жарга такагандык үчүн, үзүлгөндүк үчүн. Бул эки эсе жоопкерчилик болот. Ошон үчүн туугандар арасында шериктеш болуп бизнес иш жүргүзүп атканда, туугандардын арасында бир беделдүү ишке белсенип барып атканда өтө этияттап, жети эмес 10 жолу ойлонуп ошол нерсеге кадам басыш керек. Эртең ушунун аркасынан, болор болбос акча байлыктын аркасынан тууганчылык мамиле суук ортосуна суук түшүп калбаш керек. Ошон үчүн сизден де кеткен, анан эми сиз аял кишисиз келип, туура жол менен айтып суранбастан, акысын талап кылбастан, жамандап оозго албаган, жаман сөздөр менен сөккөнү, мазактап боктогону бул дагы жаман. Алар экөөңүздөрдөн тең кеткен. Жооп берип коюңузчу дейт, Алла разы болсун. Бир туугандар менен ушундай болгонума жаман болуп жүрөм, мен сурай берип жаман көрүнүп жатат окшойм, же сурабаш керекпи? Мен аял затымын. Сурооңуздан билинип турат, сиз турмушка чыгыңыз. Сизге да Кудай бирөөнү жазган. Адатта аял заты турмуштан бир сынып, жанагындай тагдырдын сыноосу менен Аллахым тагдырына жазып ажырашып калса, бүткүл эркектер ушундай деп үйлөнүүгө кайра мындай бир белсен албай калат да коркуп калат. Ал аял заты назик болот. Аял заты туугандар. Бир сынса алардын кайра калыбына келиш өтө кыйын болот. Эмне үчүн? Анткени аял заты биздин энебиз. Энебиздин сынуусун ыйлап калуусун каалабайбыз. Энебиздин эч качан жер карап калуусун каалабайбыз. Эне биздин кызыбыз. Кызыбыздын эртең турмуштан ыйлап келип калуусу бул ата үчүн эң оор сыноо. Түрүүлүктүн тозогу, түрүүлүктүн азабы, түрүүлүктүн сыноосу. Кыздын кайтып келип, ошол ата энесинин үйүндө ыйлап турганы шөмтүрөп, ушундан өткөн оор сыноо жок болот. Кыз анан акырында биздин келинчегибиз, ошол адал ишенип келген. Ошон үчүн жок, иншалла эркектердин баардыгы андай эмес, дуа кылыңыз. Сиз ошол турмушка чыксаңыз, жакшынакай күйөө балаңызга ата болуп бере турган, ошондо сиз эч кимден деле суранып калбайсыз. Болгону күйөөңүздүн тапканын сарамжалдап, үнөмдөп колдонсоңуз болгону. 304. Ассаламу алейкум. Жолдошум туберкулез менен ооруп калды. Дарыланыш үчүн адамдар күчүктү сүткө багып союп жешет экен. Ошентип багып жатабыз. Капельсен дейби айтор, бир иттин аты окшойт. Ошону жейсиң деп жатышат. Мен ага биринчи больницадан лечение кыл, аны жебейсиң деп шарт коюп жатам. Буга кандай дейсиз? Хадис бар. Бул хадисти көңүл буруңуз. Сахих ибн Хиббан. Бул чоң хадис китеби. Бул Сахих ибн Хиббан Ханафи мактабта караңыз. Ибн Балбан деген алымдан шархы менен алдым. Балбан бизден чыккан сөз. Арабтарда бизге балбан. Яны Сахих ибн Хиббан деген хадис жыйнак китеп. Ошо Ханафи алым Ибн Балбандын баласы деген адам шарх жазган да, комментарий жазган. Ошо Сахих ибн Хиббанда хадис бар. Эмне деген хадис? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат: "Инналлаха лам яджал шифаакум фима хуррима алейкум." Алла Таала негизи адал альтернатива бар болсо, арам нерсеге шифаны койгон эмес дейт. Адал жол барбы? Арамга шифаны койгон эмес. Анан баары бир сөз көчөдөгү күчүктөрдү башканы кармалып союп жеген болбойт, арам болот бул. Биздин Ханафи мазхабта najisул айн, туруш турпаты нажисат, эч качан тазарбай турган бирөө эле чочко. Шафии Малики мазхабта эки бөлөк мазхабта ошо чочко итти кошушат. Иттин туруш турпаты нажисат деп айтышат алар. Оор маселе бул төрт мазхабтын алкагында. Ошон үчүн адал альтернатива дары, фармацевтика күчөгөн, бир аз убакыт кетет, итке барбайсыз. Хадиске ылайык. Бирок бизде Хашет ибн Абидин шейх айтат Ротул Мухтарды 3-чү томунда. Эгерде адалдан такыр шипа болбой жатса, же өтө кечеңдеп кечигип жатса, анан дарыгерлер бир ооздан тажрыйбадан ушул нерседен шипа болот десе, айла жок, ошол учурда мунун арамдыгы зарылчылык себептен көтөрүлүп, мубах болуп турат. Ал адал альтернатива табылбаса биринчи шарт, экинчиси дарыгерлер ушундан көпчүлүк пациент ооругандар жакшы болду десе, ал ит маселеси азыр андай эмес, ошон үчүн сизге уруксат эмес. Түшүнүктүүбү туугандар? Түшүнүңүз да муну. Кийинки суроо. 305 экен. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Домула дейт. Эсте устаз менен анда ошо чубак устаздарыбыз Аллах өмүрүнө береке берсин, устаз түрүү. Анан устаз молдо Хиндустани дамлан тафсирин котортуп калбады беле устазым. Анан ошо кезде биз экинчи курспу, биринчи курста окуп атканбыз, 3-чү курстагы бала келип калыптыр. Ал өзү чүйдөн токмокчу экен, кыргызчаны жакшы өздөштүрө элек экен да. Кийин жакшы эле сүйлөп калды. Анан бир күн устаз келип сурап, устаз дейт. Кудай атабы орусча кыргызча сүйлөп. То есть Куранда тоже есть бандиты да дейт. Куранда да бандиттер барбы дейт. Устаз күлүп, каяктан таптыңар десе, о, бандалар да отпайбы дейт.
Ал жана Хиндистанда өзбекче кыргызчага жакын бир орто тилде сүйлөп, бандалар, пенделер дегени го. Аны диги бандалар деп окуп тур да, банда депчи. Ошо окшоп домула дейт. Алейкумассалам рахматуллахи домула, Кудайга шүгүр. Суроо, багымдат коктап окубай калган адамдын башка пешим асыр намаздарын имамчылык кылса, намаз дурус эле болобу? Эгер ал киши илимдүү болуп, башкасы намазга өтө турганда илими жок болсо, ал киши өтүш керек болот. О, таксырлар мени кечирип койгула, мен багымдатты каза кетирдим деп жарыя салбаш керек. О, Кудай мен шермендем чыгарба деп тезирээк казасын окуп, анан имамчылыкка өтүш керек. Андан башка илимдүү адам болсо, анда ошол өткөн анда бир жөн. Түшүнүктүүбү бир тууган, анда бир жөн анда. 306 суроо. Ассаламу алейкум, нике окуп бир эле уу менен жазасыз. Же ушунчалык нике окуткуңуз келип атабы созо тургандай? Демек, бул ката деле жазбаса керек, созуп атканы намек кылып аткан окшойт да. Бойдокчулук жанга тийди деп. Нике окуп жатканда сүннөт атымды айтсам, көрдүңүз муну? Сүннөт атымды айтсам болобу деп. Бул никеге өтө бир нике буга важип болуп калганда, ошо сүннөт атымды айтсам болобу, өзүмдүн атымдан майнысы жакшы маселе. Мисалы өзүңүздүн атыңыз, мисалы деп коелу. Мисалы бир ат эми атта Озанбай эле коелу, жаман атты. Анан сүннөт атыңыз Абдулла болгон адам. Сиз үйлөнүүдө кимдин баласын десе, мисалы Турганаалы уулу Абдулла десеңиз, аны эч ким сизден башка эч ким билбесе болбой калат. Кийин анан бир нерсе болуп калса, кайсы Абдулла, Турганаалы деп, андай жок десем эмне болот? Таппай калат адамдар сизди. Никенин максаты эртең бир нерсе болсо да билиниш керек деген сөз. Кудай сактасын. Жаман айтпай жакшылык жок. Ошон үчүн жаман айтпай жакшы жок. Ошол себептен биринчиден эл тааныган атыңызды айтып, анан кошуп коюш керек. Туугандар, менин сүннөт атым бар Абдулла деп да койсоңуз, анда туура болот. Түшүнүктүүбү? Максат ал-касту минал ишкат китепте келет. Никеге күбөлөндүрүүдө максат ал-и'лам, адамдар билсин кимдин кимге үйлөнүп атканын. Ошон үчүн аны адамдар таанып билиш керек болот, бардыгы тең. 307 суроо. Ассаламу алейкум дейт. Устаз, менин иманым өтө алсыз. Өтө, бир эле ты. Демек, бул дагы өтө бөксөрүп кеткен адам да. Диги никеге ушунчалык куштар болгон, бул өтө кыйналып кетип, запкы чепкен адам. Өтө алсыз болуп жатат, кантип оңолсом болот, нафсим менен шайтандан алсыз болуп жатам. Өткөндө айтканбыз, бирок шагыңыз сынбасын, дагы бир жооп берели. Сизге 3 нерсени айтабыз, өзүбүзгө дагы муну насаат иретинде айтабыз. Шейх Рамадан Бути, раматылык устазыбыз айтат. Хутба кылып аткан адам, элге сабак айтып аткан адам, кыйынсырып, мен кыйынмын деп айтса, ал кекиртегинен ашып түшпөйт айткан насааты дейт. Кекиртегинен ашып, адамдардын оң кулагынан кирип, сол кулагынан чыгып кетет. Маселе айтып аткан адам, хутба айтып аткан адам, балким өзүм айтып атам, бул элдин алдында мен дагы бармын деп, текеберчилик менен эмес, кыйынсынып акыл үйрөтөм эмес, баарыбыз оңололу деген илгери жакшы үмүттү айтса, өзүнө да пайда келет, өзгөгө да ошол сөздүн таасири болот дейт. Балким бул 3 насаатты жалпыбызга сабак болсун деш максатта айтамын. Имандын алсыздыгынан кутулуу үчүн биринчи көп Куран окуш керек. Туурабы туугандар? Кечиресиз, бисмилlah. Далил эмнеге? Имам Байхақи сунанында жана Асхабус сунан 4 хадис ээлери алып келет. Имам Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Алейкум биш-шифаайн." Силер эки шифаны, дартка даба, ооруга шифаны бекем кармагыла. Алейкум деген илзаму деген сөз. Бекем кармагыла, кой бербей дейт. Же көлүктөр айтмакчы, кожо бербей деп коет да. Кой бербей, кожо бербей, диалект. Тил байлыгы. Эки шифаны бекем кармангыла дейт. Биринчиси ал-Куран, Куранды көп окугула, имандын алсыздыгына шифа болот. Имандын алсыздыгы эң чоң оору бул. Эң чоң коркунучтуу оору. Ошо Куран шифа болот. Экинчиси вал-асал, бал дейт. Бал денедеги ооруга шифа болсо, Куранда келет го фиги шифа улиннас, адамдарга шифа болот деп. Ал эми Куран ички көкүрөк, жан дүйнө, рухка шифа болот дейт. Демек күндө эртең менен балды да ичип туруңуз, эртең менен кечинде Куранды да көп окуңуз. Өткөндө айттык, бул китеп жок азыр. Бул академияга барганда алып келем. Далил Туджар соодагерлердин далили деген китепте Шейх Юсуф Набхани алымыбыз айтат. Хадис алып келген. Ибн Мажа риwayat кылат. Неден хадис? Таракту фикум ва'изайн. Силерге эки насаатчыны таштадым дейт. Натиқан ва'изан натқан. Айткан, тили менен сүйлөгөн насаатчы бул Куран болот. Ва ва'изан самитан, унчукпай туруп даават кылган насаат айткан, ва хувал маут, бул өлүм болот дейт. Демек биринчи сиз имандын алсынан кутулуу үчүн Куранды көп окуңуз, экинчи өлүмдү көбүрөөк эстеңиз, үчүнчүсү Шейх Юсри устазды айткан насаат. Эрмек шейхим, бул Египетте Шейх Юсри устаз айткан баалуу насаат. Устаз айтат, азыр фитна, бузукучулук арбып көбөйгөн заман, ким фитнадан кутулам десе, өзгөчө 5 маалдын ичинен өзгөчө, эки маалга барып үчөөнө барба деген сөз эмес. 5 маалга тырыш жок дегенде ушунчалык жумуш болсо да, экөөнү жамааттан калтырба эркек адам. Багымдат намазын жамаат менен окуганды, куфтан намазын жамаат менен окуганды калтырба. Иншалла хадистер бар, алым олиялардын сөзү бар, Аллах фитнадан өзү сактайт дейт. Чындап эле эртең менен багымдатка зикир тарткан адам, кой.
деп зикирлердин, дуалардын таасири болуп ал күнүн жакшы өткөзөт. Анан багымда куттап калса шайтан кулагына жаман нерсени ушатып, жаман ой келип, ал күнү жаман өтөт, туурабы? Анан куфтанды жамаат менен окуган адам жаман жерлерге бара албай калат да ал. Кудайды эстеп, жакшынакай барып, тынч барып түз жүрөт ал. Туурабы? Ушул үчүнчү амал эмне экен? Жок дегенде минимум алал акал багымдат менен куфтан намазы жамаат менен окуңуз. 308. Саламатсызбы дейт, мен бир эжеге 10 000 сом карыз болчумун, бирок эже каза болуп калды. Мен кантип ал карызымды кайтарсам болот? Балдарына берип койсом болобу? Болот. Балдарына бирок карыз деп бербең, сизди кечирбей дагы доолап жүрбөсүн. Азыр адамдар кыйын. Ошон үчүн жардам катары деп бересиз. Кудай Таала карызды билип турат. Туурабы? Карыз деп берип койсоңуз, бир күнү башына кыйын күн келип калса, сизди дагы карызга жыктыра берет да. Азыр кыйын болуп калган. Бүгүнкү күндө кыяматка жакын жакшылыкчы жасаарда дагы жакшы ойлонуп, ал жак бер жакты карап туруп жасабаса, жакшылыкты жасаган адам кыяматка жакын чабылып калат. Муну менен коркуп, баягындай коркуп жакшылыктан тыйылбаш керек. Бир болгону ар жак бер жакты этияттыкты бир карап туруп жасаса жакшылык болот. Демек жардам катары силерге деп берип койсоңуз, иншалла карыздан кутуласыз. Аллах разы болсун Усман шейхим. Менин мойнума карыз болуп калбай, карыз болот, аябай жүрөк зады болуп жатат. Анткени хадис бар. Муслимде хадис келет, алал яди ма ахадат хатта тарут. Алган кол бергенге чейин мойнунда карыз болуп жазыла берет дейт. Карыз болуп жазыла берет дейт. Экинчи бир хадис бар, Имам Байхақи Шуабул иман, имандын бутакчасы деген 20 томдук китепте келет. Матлул гани зулмун. Акчаны карызды аласа бересеси бар адам, мүмкүнчүлүгү болуп туруп бербей, созуп, кечиктирип, кечеңдетип жүрө берсе, мунун өзү зулум болот дейт. Карыз ага зулумдук жазыла берет дейт. Ошон үчүн эртерээк бериңиз. 309. Ассаламу алейкум устаз дейт, мен экинчи жолу турмушка чыктым. Биринчи күйөөмдөн бир уулум бар, экинчи күйөөм балаң менен алам, балаңа жакшы ата боломун, өзүм тарбиялап чоңойтом деген болчу, бирок сөзүндө турбады. Ушундай суроолор көп. Кече Марал ФМге бардык. Суроолордун 80-90% ушундай суроо. Аллах пенде таптаза болуп, эч нерсеси жоктуруп суноону бербейт. Мен муну менен эжекелер, карындаштарым сиздерди айыптап доого жыгып аткан жерим жок. Туура түшүнүңүз. Мен дайыма сиздердин чубаксыз насаат кылган, сиздердин талабыңыздарды талашам. Болгону эркек адам келип сүйлөсө эле ишенип кетпегиле. Балким ал ушул сүйлөп атканда чоң башы менен эмес, кечирип коесуз, кичинекей башы менен ойлонуп айтып аткандар. Чын? Кейде эркек бир нерсени айтат, чоң башы менен ойлонбой калат ал учурда. Аны үчүн анын сөзүнөн эмес, анын ишинен караш керек. Сураштырыш керек. Сөзүнө ишенип кетпестен, бул кандай чындап эле? Ата энеси кандай тарбия берген буга? Иштеген жумушунан суратыш керек, чабарман жөнөтүп. Бул кандай? Адатта биз үйлөнүүдө аны сурабайбыз. Адатта биз динге келгенде аны сурабайбыз. Тилеке каршы дүйнөдө ушинтип суроо чокут кылабыз. Бирөө менен бир алыс-бериш кылып бизнес кыла турган болсо, шунчалык тактайт. Чабарман жөнөтөт чабандес. Муну тактайт, канча электен өткөзөт, бирок эң зарыл жашоо нике менен динге келгенде бир ушул нерсени тактабайбыз. Ошон үчүн ушинтип ошонун жаман жагын көрүп калабыз да, туугандар. Мен карындаштар эжекелериме айтам. Исламды мен законго каршы келип атканым жок, мен Алланын шариятын айтып атам. Ошон үчүн кийин асылып отурбагыла закон жагынан. Шариятта аял киши экинчи болуп, же үчүнчү, же төртүнчү болуп тийип атканда дагы жок эми, сен укугуң жок деп тийип кете бербейт. Төртүнчү болуп тийип аткан аял дагы биринчиден кем болбостон кадимкидей үйлөнүп үлпөт салтанат менен турмушка чыгат. Мейли ал мурдагы күйөөдөн ажырашып жөлүп калып баласы болсо дагы. Анткени нике бул нике болот, кандай болбосун. Түшүндүңүздөрбү? Такташ керек, сураштырыш керек болот. Ушундай акыбеттер болуп калат. Чоңойтом деген болчу, бирок сөзүндө турбады. Мынакей, демек чоң баш менен ойлонгон эмес бул. Баламды уруп бетин көгөрттү дейт. Апаңа бер деп, тайнесине бердим. Өзү иштебейт. Мен крой тигип иштеп жүрдүм. Ошон үчүн айтам да, кыяматтын белгилеринин бири бизде Кыргызстанда багылма элкектер көбөйүп кетти. Муну современный термин менен альфонс деп коет. Альфонстор көбөйүп кетти. Алп манастын урпактары жоголуп, суюлуп, альфонстор болуп калды да ордунда. Баардыгы эмес го, бирок кээ бирлери. Абьюзер альфонстор көбөйүп атат. Тигип иштеп жүрдүм. Азыркы күйөөмдөн 2 балам бар. Бала кичине малында иштей албай отуруп калсам, кет деп уруп айдап салчу. Эмнеге? Анткени акча таап бербей атат да, карасаңыз. Бул эмне үчүн үйлөнгөн экен? Экинчи айылга эмне үчүн үйлөнүптүр? Багыш үчүн эмес, бактырыш үчүн үйлөнгөн да бул. Акча бербесе төркүнүңө кет дейт экен. Анан кайра бала чоңоюп калганда кайра жарашабыз деп алып кетти дейт. Жакында экинчи кызымды төрөдүм, иштебей калган убагымда апасынын пенсиясын иштетет, кайненем мени жеп ичип отурасыңар деп мага иште деп айтат. Төркүнүмө конокко 2 кы келгенбиз, апам бир күн жатып кетсин деген сөзүнө таштап кетип калды. Кайненем телефон чалып келбегин, келсең өзүм айдап салам үйдөн деп кайнежем аралашып жакшы эле ызы чуу болдук. Эми кайра жарашам дейт. Улуу балам дагы мени таштап кетпеңиз, сиз менен жашайынчы дейт.
Биринчи турмушуман ажырашканда 7 жыл жүрдүм. Ошол аралыкта иштеп үй алган болчумун. Жакында ошол үйгө чыгам. Буюрса эмне кылсам устаз жарашпай эле 3 балам менен жалгыз жашасам болобу, кеңеш бериңизчи. Устаз машинкаларым бар болчу, сиңдиң менен акча карыз алып сатып алган болчумун, аны дагы сатып жибериптир. Истихара окуйсуз, Кудай менен кеңешип. Бул күйөөгө кайтамбы, жокпу? Түшүңүз жакшы чыкса, күйөөңүз оңолуп тооба кылса, эми тирүү жан оңолууга иншалла мүмкүнчүлүгү бар. Оңолуп калса, жигит деген жигиттик кайратын көрсөтсө, анда балдарды бөөдө жетим калтырбай үйлөнүп чогуу жашашыңыздар керек. Бирок ал үйүңүздү кое туруңуз, күйөөнүн үйүңүздө жашаңыз. Анткени берки үйүңүздө жашасаңыз, ал кайра эле Альфонс 2 болуп кетет да, X болуп кетет ал экесе. Ошон үчүн ал үйдө апаңызга башка кое туруңуз да, күйөөңүздүн үйүнө барып жашаңыз. Ошондой. Ошондой күйөө мойнуна алыш керек. Бирөөнүн ажаатканасын казып болсо, эркек адам үй бүлөсүн багыш керек. Түшүнүктүү туугандар. Эми иштеп жетишпей атса, ал башка маселе анда. 310. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Устаз, ден соолугуңуз жакшы, үй ичиңиз тынчпы? Устаз, Россияда эмгектенем. Даарат ажаатканада алабыз, ниетти кандай кылабыз? Ичиңизден айтасыз, кирип калсаңыз. Рахмат. Өзүбүз ашпоз болуп иштейбиз. Намазды убагында окуганга аракет кылабыз, бирок кээде жумуш көп болуп кеткендиктен бир аз өтүп кетет убактысы. Намаздын баштапкы убактысы бар, акыркы убактысы бар. Бухари Муслимде хадис келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи Жебрейил периште түшкөн. Имамату Жебрейил деген хадис болду. Түшкөн биринчи күнү караңыз. Туугандар, ушуга маани берели. Намаздын убактысын бөөдө кетирбеш керек, кечиктирип. Жанагы Жебрейил периште асмандан, Алла Таала эч кандай асманга тиешеси жок. Жебрейил периште асмандан атайын намаздын убактысын билдирүү үчүн 2 рет түшкөн. Биринчи күнү хада аввалу вактин лидухулис сала. Намаздын кирүү үчүн бул алгачкы убакыт деп, алгачкы убактыларын айтып кеткен. Алгачкы жана акыркы убактысын. Бирок экинчи күнү келген дагы мо алгачкы акыркы убакыт, бирок моунда мого бир аз кечиктирген мустахап болот, же моундан кечиктирсең макруh болот деп, экинчи күнү мустахап менен макруh убагын айтып кеткен. Өткөндө да хадис айтып бердим. Эмне деген хадис келди эле? Ва иззати ва жалали. Аллах Таала хадис кудсиде айткан, муслимдер айткан. Менин улуулугума ант ичип айтамын. Ва ман саллаха ли вактиха, кимде ким намазды убактысында окуса, факат адхалтухул жанната, бейишке киргизем. Ва ман саллаха ли гайру вакти, убактысынан кечиктирип же каза кыла берсе, инша рахимту, кааласам кечиремин, ва инша аззапту, кааласам азаптаймын деген жери бар. Кудайым азабынан сактаган болсун. Ошон үчүн сиз эмне кыласыз? Намаздын баштапкы убактысын, акыркы убактысын билиңиз. Макруh убагына кирип кетпесе эле, дароо бошоп калганда жүгүрүп келип парызды окуп, кайра жүгүрүп келип сүннөттү окуп, арт-артынан болбосо да убакыт чыкканга чейин ошону толуктап турушуңуз керек болот. Түшүнүктүүбү тууган? Бул сиз үчүн эң чоң күрөш болот. Мен айтам, Россия жергесинде жүрүп 5 маалды такай окуп жүргөн адамдар Кыргызстанда ай сайын 4 ай 40 күнүн, же ай сайын илим окутуп, же ай сайын чоң иш кылгандай эле тете болот. Анткени ал жерде ошончолук кыйынчылык бар. Сиз ушул күрөшүңүз сиз үчүн бейиштин чоң даражаларына алып келет иншалла. 311-сура. Ассаламу алейкум устаз, биз сизди жакшы көрөбүз дейт. Сыйлайбыз, биз да сизди жакшы көрөбүз. Сизге кайрылуучу бир көйгөй бар. Кыргыздын намысына тийчү, өзүмдөй ич этимди жепиптим дейт. Москвада эмгектенип жүргөнүмө 4-5 жылдын жүзү болду. Кыргыздын кыздары башка улуттун астында калган дейт кашан ичинде. Жаным кейит, кой деген кожосу жок. Анан Кыргызстанга барып турмушка чыгып кетет. Эми мусулман болсо го, мусулмандар ортосунда нике жүрөт. Ошол маселе башка улут нике мусулман болбосо маселе көйгөй жаратып атпайбы? Бизде жээндер көбөйүп кетпедиби, туурабы? Бизде жээндер көбөйүп кетти. Ошон үчүн айланайын аталар, балдарга тарбия, кыздарга тарбия бергенде байлыкты биринчи орунга койбош керек. Байлык керек, бул зарылчылык. Байлык керек, мына мо чепкендей эле элестетиш керек да. Акмалжан келдиби, билбедим. Акмалжандан Алла разы болсун, оокаттан келди окшойт, Акмалжан бир тууганыбыздан Алла разы болсун. Биз дайыма сизге дуа кылабыз. Үйлөнсөңүз, убактыбыз болсо эстек устаз менен ээрчишип барабыз. Ушу мо чубак устаздын чепкенин Акмалжан жасатып бизге дайыма берип турат. Биз сизге да разыбыз. Мо байлыкты чепкен сыяктуу элестетиш керек. Чепкенди дайым эметпейм. Чубак устаздын чепкени болуш үчүн бул чепкен бөлөк ордо. Бирок адатта жөнөкөй чепкен бул зарылчылык. Сууктан тоссун, молдеке UFC-чилерге окшоп тар кийинип алып туруп дебеш үчүн мустахапты аткарыш үчүн кенен кийинип, адатта бул муктаждык. Бирок муну көрүң ала кете албайсың, башка кыла албайсың. Ошол сыяктуу байлык муктаждык. Аталар кыздарга тарбия бергенде байлыкты биринчи орунга эмес, ыйман, ынсапты, уятты биринчи орунга коюш керек. Байлыкты биринчи орунга коюп туруп, ошон үчүн мусулман эмес, атам каны тааныбаган башка туура эмес динге чыгып кетип аткан ушул да, байлыкты биринчи орунга койгон себептен. Жаным кейит дейт, кой деген кожосу жок, анан Кыргызстанга барып турмушка чыгып кетет. Мен да булардын айынан канча конфликтте жүрдүм, эмнеге ойлонушпайт, ата-энеси бир туугандардын көзүн кантип карайт анан дейт. Эми сын таккан жакшы, бирок кээде ошол эркектердин өзүнөн кетет. Эркектер барып кыздарды бузат, кыздарды ойноп кетет, төшөк катары пайдаланып калат, анан кыздар бузулгандан кийин кыйын болуп калат, абири бир кеткенден кийин.
Ошого кандайдыр деңгээлде жигиттердин дагы күнөөсү бар. Азыр бир тараптуу сиздин сөзүңүздү мен туура эле дейм, бирок кошулуп сиздин сөзүңүзгө аялдардын баарын жаман дегенден алысмын. Анткени Раматылык Чубак устаз өткөндө биз бир жылдан кийинби же бир аз убакыттан келип Орто Сайга устазыбыздын ата энесине зыярат кылып Кур'ан окутуп анан кийим алалы деп Орто Сайдан кийим алып жүрсөк, Орусиядан келип калган эже айтат, бул сөздөн кийин туура эмес, жумурткадан кыр издебегиле. Бул сөз туура ниетте айтылган сөз туугандар. Ар бир күнөөкөр жандындагы жараткан Алласы бар. Ар бир күнөөкөр баткакка мас болуп тыгылып, күнөө чочко кылбаган ишти кылган адамдын дагы жараткан Аллахы бар. Эгер Аллахым каалап ошону тобуга алып келсе, андан өткөн олий адам болбошу мүмкүн. Ошондой таризде түшүнөлү бул айтыласы. Ошол эжек айтат, таанып калып айтып атат, Чубак устаз өткөндө дейт, ошол жерлерде эми турмуштун суноосу менен жаман ишке, жанагыны атын айтпай эле коеюн, турмуштун суноосу менен беркиндей жолго түшүп кеткен кыздар түлөө өткөрүп ыйлашкан дейт. Эми бизди ким коргойт деп. Алар деле кыйраткандан барбайт бардыгы. Эркектер бир ирет бузуп коет, ошондон колдой турган эч кими жок. Же атасы түшүнбөйт барса, же агасы түшүнбөйт. Анан ошол жолго түшүп кеткендер бар. Мен бардыгын актап аткан жокмун, бирок арасында ошондой оор тагдырдагы адамдар дагы бар. Ошон үчүн эркектер аялдарга, кыздарыбызга баардык күнөөнү арта салбай, биз да жоопкерчиликти алалы бир аз. Уламдысы. Ооба, таза жүргөндөр да бар. Аларга ыраазыбыз. Көп жерден көрдүм, уктум, кыргыздын кызы бузулган деп баары эле айтып жүрөт. Бир улутту жок кылгың келсе аялдарын буз деген чын туура сизден суранчу, ушул маселе улутту карап койсоңуз. 3 нерсе керек, 4 нерсе. Ушундай нерсе болбош үчүн. Биринчи, тарбияга көңүл буруш керек. Үй бүлөдө байлык биринчи орунда эмес, аялга уят дегенди биринчи коюш керек. Эмнеге кыргызда ошентип чоңой чыккан? Уят деп. Азыр феминизм күчөп, демократия, бул демократия эмес бул. Мен айтам, бул ошол деңиздин ар жагынан келген саркынды маданият бул. Туурасын алсак жарашат. Туура эмес саркынды маданият. Кандай? Агынды маданият бул. Бул таштанды маданият. Кызды тыйба, эркинен жаратасың. Тыйбаш керек, бирок кызга уяттуу эскертиш керек. Кызым, мен сени тыйып аткан жок, бирок бул уят болот кызым. Кызга 40 жерден тыйуу, кыздуу жерде кыл жатпайт. Бүт макалдардын баары динден алынган. Ынтымак ырашкерликтен алынган. Кыздуу жерде кыл жатпайт, кыз кечинде чыкпайт. Түшүнүктүүбү? Мисалы ушуга окшогондор. Уят деген сөздү ата эне өзгөчө эне кыздын кулагына көбүрөөк сиңириш керек. Кызым уят болот деп. Кыргыздар айтат, бул динден алынган, эркектен кайрат кетсе, аялдан уят кетет дейт. Жигиттерден кайрат кетип атат, ошон үчүн могу суроолор келип атат. Аялдардан уят кетпесин. Аялдын уяты имандан кийинки эң чоң баалуу мурасы болот бул. Биринчиси тарбияга көңүл буруш керек ата энелер. Экинчи камкордук болуш керек, камкордук. Көбүнчөсүн ошол статистиканы алып сүйлөшө келгенде, жеке иштешкенде ата энеси жап-жаш туруп кыздарын жөнөткөндөр бар. Барып иштеп акча таап келди. Эмнеге жумшап коротуп атасыз десе, 4төн 1 гана дурус жумшап колдонуп аткан болот, 4төн 3 ысырап той топурга. Элден калбайлы деп. Сиз элден калбайлы деп ысырап корчулукта жүргөндө кызыңыз намысынан ажырап жүрөт диякта. Сиз элден калбайлы деп калбаганда деле элден сүрүлүп калгансыз сиз. Жүргөндө кызыңыз диякта кордукта запкы чегип жүрөт да бир тогун. Биринчи тарбия, экинчи камкордук. Туугандар, мен айтам го. Камкордук. Баланы биз мына караңыз, атабыз, менде атамын, 2 кыз, 1 уулум бар. Кудайым көп эме берсин мына устаздарыма да, баарыбызга. Баланы бала бакчага алып ушундай камкордук кылабыз. Мектепке алып барганда камкордук кылабыз. Анан бирок эң камкордук кыла турган учур жогорку окуу жайга тапшырып же чет өлкөгө чыгып атканда биз унутуп коет экенбиз. Же ушунчалык ишенесизби тарбияны толук бере алдым депсиз. Биринчиси тарбиясында тайкы болбосун, экинчиси камкордук алыш керек, үчүнчү көзөмөл керек кыз кишиге. Кыз кишини караңыз, эмнеге көзөмөл? Муну менен анан жана бейөкмөт уюмдары, анан башкалар асылып отурбасын. Туура түшүнгүлө сөздү. Көзөмөл деген бул аял кишиге аялдын сыйы сакталыш үчүн керек. Эмнеге? Алланы караңыз, Алла Таала кандай жараткан? Кыз киши төрөлгөндөн балаатка жеткенге чейин атасынын карамагында, махрамынын астында, көлөкөсүндө болот. Атасы өлүп калса кечирип коесуз, агасынын инисинде болот. Тайкесинде аталаш агасында болот. Анан турмушка чыкканда күйөөгө ал аманат узатылат. Күйөөсүнүн коргонунда болот. Күйөөсү өлүп калса балаатка жеткен баласынын махрам. Аял төрөлгөндөн кайтыш болгонго чейин Алла Таала коргоого алган. Бул коргоо көзөмөл деген сөз. Кызын көзөмөлдөгөн эркек бул кызганбаган эркек. Кызганбаган эркек кечирип коюшпай ишке дайыс болуп кире албайт. Жөнөтүп, кантип жүрөгү тынч отуруп, жөнөтүп кызынан кабар алып, көзөмөлдөп ошого бирөөгө дайынсыз, кантип бир чыны чай анын алкымынан өтүп атат ошол атанын. Кантип кулкулдап өтүп атат ошол атанын алкымынан суу. Кыз эмне кылып жүргөнүнөн кабар албай. Биринчиси тарбия, экинчиси көзөмөл, камкордук, үчүнчүсү көзөмөл, төртүнчүсү эркектер эрктүү, кайраттуу болуш керек. Эркектер эрктүү болсо,
кайраттуу болсо аялдар бузула албайт. Биз көрүп жүрөбүз. Мен азыр улут маселесин козгоп ойлой коеюн. Кээ бир ошол мусулман өлкөлөрү бар. Шунчалык бекем турат, эркектер эрктүү кайраттуу, аялдары бузула албайт. Сестенип турат. Анан эркектен кайрат кетип атса, бизден эрк сүр кетип атса, аялдар ошентет анан. Ошентет анан. Ошол 4 нерсени көңүл бурушубуз керек. 300 алардын баарына күнөөнү арта салбашыбыз керек. Бисмилла. 311 эгер ысыгыраак суу болсо жакшы болот эле, кечирип коесуз. Анан устазыбызга да суу жөнөтүңүздөр. Эсте устазыбызга дагы. 311-суроо. Ассаламу алейкум устаз, кандайсыз? Мен азыркы убакытта Москвада иштейм, азиатский кухняда. Биз бышырган жерде чочконун этин бышырабыз. Ошол жерге кыргыздар жана башка улут элдери масалы дейт, мисалы дегенде да. Мусулмандар да келет. Анан мен менеджер жок кезде айтам, бул жерде адал жок деп. Анан менеджер бар кезде эч нерсе айтпай бышырып берем. Ошондо мен алардын ырыскысына кирип калбаймынбы? Жок, мусулмандарга айтып атасыз да, сиз баарын айтып аткан жоксуз. Мусулмандын астына бир эскертип коюш керек, кирип аткан жоксуз. Айтайын дегеним, кийин ошол айтпай бышырып бергеним үчүн Алланын алдында күнөөкөр болуп калбаймынбы? Сиз эң жакшысы ошол идиштер чочко бышырылып калган болсо 3 ирет, 5 ирет тазалап жууп кете тургандай кылып салып бериңиз. Же чочко аралашып кетип аткан болсо мусулмандар келсе бир эскертип коюш керек. Менин милдетим акырын келип, бул жерде чочко, эгер ыйманыңыз бар болсо бул арам болот, жебеңиз деп акырын бир шыбырап эскертип кетиңиз, туурабы? Адамдар анткени адатта официанттар акчаны чаябайда алыш үчүн шундай эскертип кетет, намекторду, тонкий намекторду таштайт. Өзүң кантип берип ийгениңди билбейсиң. Анан адалга келгенде намек таштай албай калабызбы? Жок, жолун таап айтыш керек болот. Тууган жолун таап айтыш керек болот. 312. Ассаламу алейкум устаз, мен баламдын атын Рахим койгонмун, болбойт экен, кантип өзгөртөм, кантип чакырсам болот? Абдур Рахим боласыз. Жеп жеңил. Абд деген үстөз кошосуз, болду. Абду Рахим болот. Ошондо мээримдүү, ырайымдуу Алланын пендеси, кулу деген сөз чыгат. Абду деген сөздү кошсоңуз, балаңыз ордуна келет, бала Меккеге чыгат жакында. Атын документи бар, өзгөртүп коюңуз. Иншалла азыр биздин Кыргызстан кандай сонун тууган. Сиз өлкөдө кандай ырахат, неаматта чулганып жашап жүргөнүңүздү билбейсиз. Мына биз Египетте окуп атсам, бир айтчым, Египетте сага бале барбы депчи. Бале жок, береке бар. Мына ушу берекени чачып атпайм алып келип. Илим үчүн, зарылчылык үчүн окуп жүрөбүз. Египетте документтин бүтүүсү туугандар. Документтин бүтүүсү ажыга андан көрөк документи бүткөндө караганда ажыга 10 ирет барган жеңилирээк го дейм. Бизде ошо Египетте учурдан пайдаланып айтып калайынчы, ушу бир посольство ачылып калса жакшы болмок, бир элчилик. Анткени могу араб илим окуган, кайсы Пакистан, Индиябы, Иордания же Саудиябы, ошончо өлкөлөрдүн ичинде бизде ушул Египетте окуган студенттер көп, зарылчылык. Ушундай бир тизмек тизилип калат, 6 айлап, кээде 2-3 айлап күтүп калган учур болот. Бирок Аллага шүгүр, мен ыраазычылык гана билдирем. Биз ошо Саудия элчилигинде бизден келип Азамат мырза жана башкалар бүтүрүп кетет. Алар сонун кылат ишини. Абдан сонун кылат, Алла ыраазы болсун. Бирок ошого карабастан дагы ачылып калса сонун болмок. Анан Кыргызстандын документин алгандан кийин бала төрөлөт башка болот. Алардан визаны алыш бир азаптын тозогу десеңиз. Бир визаны алып, 1 жылдык визаны колуңузга тийгенче жүрөгүңүз дирилдеп, титиреп, айтор бир дуаларыңыз туруп, кадимгидей бир кыйналыштан өтүп кетесиз да бир. Кыргызстандыкы деген балаңызды Абдурахим деп тез эле өзгөртөсүз да, туурабы? Барасыз, чыгасыз, бир аз убакыттан бүтүп калат, болду. Аллага шүгүр деп ибадатыңызды кылып кете бересиз. Жердин, мен айтайын дегеним, мекендин, эгемендүүлүктүн кадырына жалпыбыз жетишибиз керек. Ойду келдини сүйлөп, билгени да маселе айтып, билбегенди айтып отурсак, башыбызда кутубузду качырып алабыз туугандар. 313-суроо. Ассаламу алейкум устаз, мен суроом түш боюнча дейт. Түшүмдө башымда аарылар жүргөнүн көрдүм дейт. Өткөндө айттым, таксырлар дедим. Мен кичине катуу ооруп турам, көлдөн келдим, апама да жолугуп коюшум керек, ала келген аматым бар. Өтө зарыл суроолор болсо бериңиздер десем, бирөө айтат, түш берейинчи, түш жоруп бериңизчи депчи. Эми ал кишини деле кемсинтпейм, балким ал киши үчүн түшү маанилүүдүр. Балким ошол түштүн аркасынан бир оңолуп калар, түш алгондон иш алыңар. Бирок ошо көргөн түштө ошого айта тургандай болуш керек да, туурабы? Анан түшүмдө чымын башыма конуп алыптыр десе айтыш керек, тазала, анан конот да башыңа чымын. Кыргызда макалда айтат, ыпыласын дос чымын деп. Анан өңүңдө белги болбой атса тер агып деле, анан түшүңдө чымын кире берет да. Ошон үчүн түштү айтканда да маанилүүсүн айткыла туугандар. Болбосо кере элгешке түш жооручу болуп кетпейли да, бир ишкана ачып алып келгиле түш жооруп берем депчи. Элестетиң. Устаз, менин суроом түш боюнча, түшүмдө башымда аарылар жүргөнүн көрдүм. Эми ары жакшы. Колум менен түшүрүп жаттым, бирок аарылар чачымды аралап жүрүштү. Анан эле бир ары келип колумду чагып алды. Бул түш эмнени билдирет? Устаз, мен түшкө анчалык маани бербейт болчумун, бирок ушул түшүм мени кызыктырып жатат дейт. 3 нерсени айталы, анан атайын мына эксклюзив сабак. Сиз үчүн Египеттен баягы китептеримди алдырдым атайын. Китепканага бүгүн колум жетип, ушундай бактылуу болуп даярдандым сабакка. Адатта китепканаң болуп,
элестетиң 50 тонна китепкананы сурап атпайбызбы Алла Тааладан? Кудайдын эмесинен 50 тонна китепканаң болса, ошол китепканаңды ачып ушундай жана өткөндө бир айтты, мазза кылып депчи. Мазза кылып ырахат алып китеп маселе карасаң, мен ойлойм, мындан өткөн кайф жок, валлахи кайф жок. Ырахат жок. Азыр ушундан окуп берем азыр сизге. Бул китеп эмне? Таатирул анам фи табирил манам. Түш жоорудагы адамдардын бир адам түш жооруда туура түш жооруп адамдарга атыр жытты аңкытуу деген сөз. Атыр жыт себүү деген сөз. Ханафи мазхабта чоң алымдын бири имам Набулси деген чоң алымдын түш жоору китебинен пайдаланабыз. Ар эмне болот? Түш жооруу үчүн Курандан бизге далил керек, хадистен алымдардын сөзүнөн далил керек. Куранда ары жөнүндө, бал жөнүндө эмне деген? Көп аят бар. Фихи шифаул линнас, арынын балында адамдар үчүн шифа бар дейт. Хадисте жана жогору жакта айттым, пайгамбар айткан, алейкум биш шифаин, силерге эки шифаны кармангыла. Куран менен эмнени деди? Балды деди. Муну имам Байхақи риwayat кылды. Абдулла ибн Масуд асар деп коет. Абдулла ибн Масуд радиллаху анху айтат: "Ал асалу шифаун мин кулли даин." Бал көптөгөн ооруларга шифа болот. Вал Курану шифа лима фиссудур. Куран көкүрөктөгү ооруларга шифа болот дейт. Демек, сизди кыйнап жүргөн оорудан жакында кутулат экенсиз иншалла. Башыңызды оюп жүргөн көйгөйдөн кутулат экенсиз. Калыс молда алдамчы экен, качан кутулам дебеңиз. Аракет кылыңыз, анан кутуласыз иншалла. Бирок жакшы жашаган экен бул. Могу китептен пайдаланалы, Куран хадистен айттык сизге. Бул жерде карасаңыз, мына могул жерде 2792-де Нахл арын алып келген. Ары могу бетке чейин кетип атат. Бирок керектүү жерин кара менен сызып койдум, ошол жерден айтып берейин жылдызча менен. Варуятун Нахл дейт, арыны көрүү түштө жалпы жонунан. Тадуллун аля нейли риясат ва исабат манфаа, исабати манфаатин. Бир пайда келет экен сизге, анан бир жумушта ордуңуз көтөрүлөт экен. Биринчиси, валлаху алам, канчалык көтөрүлөт? Анан көтөрүлгөндө бизде эмет жүрбөңүз, бирок бир жакшылык жетет экен иншалла. Жакшылык жеткенибиз ушул мына, бүгүн келип сабак көрүп угуп атпайсызбы? Тим более бүгүнкү сабакта эсте устаз келип атат. Сизге эки эсе жакшылык берилген. Башыңызды чаккан, колуңузду чаккан ушул. Колуңузду чакканы калыс сабак берип атат, башыңызды чаккан эсте устаз сабак келип атат. Ушундай бир тууган. Андан кийин 314 кечиресиз. Ассаламу алейкум, эки суроом бар эле дейт. Биринчи, маркумдарга дейт, шамдан кийин дуа кылынбайт. Кылынган дуа каракчы арбактардан, андай нерселерди биз билбейбиз, каракчы арбак деп. Анан бирөө чыгарсын зек арбак деп. Бирөө чыгарсын бандит арбак деп. Андайды билбейбиз. Өлдү болду. Алланын бардык өкүмүндө кыйналып жатат. Алардын каракчысы, зеки, бандити, молдосу болбойт. Бардыгы бир эле арбак болот, болду. Кудайдын өкүмүнө муктаж болуп, кылган амалынын же жакшылыгынын үзүрүн, же жамандыгынын кесипетин көрүп турат. Бул Алланын мээрине муктаж. Антип айтпайлы туугандар. Кылынган дуа дейт, каракчы арбактардан маркумдарга тийбей калат деп уккан элем. Каракчылар урдап кетет экен шамдайын кылса дейт. Бул шаманизм бул. Бул мусулманчылыкта жок андай. Анткени Алланын кудурети менен мындай. Маркумдарга сооп багыштайт. Курандын сообу жетет. Любойың кел жетет. Любойың кел жетет. Анткени Ханафи мазхабтан да далил келтирдим, Малики мазхабтан да далил келтирдим, Шафи мазхабтан, Хамбали мазхабтан да далил келтирип атам сизге. Эмне дейсиз эми? Ал-Мугни деген чоң 25 томдук китепте, энциклопедия Хамбали мазхабта айтып алган китеп. Ибн Куддам Максу өзү айтып атат. Сен мен менен эсептешпе, сен Ибн Куддам менен эсептеш барам. Сен чото нито Хамбалисиң го деп сүйлөш аны менен барам. Астагфирулла. Жетет. Анан бирок Куран сообу жеткенде жалпы эле сооптун деп коелу, талаштан сырткары. Сооптун сообу жеткенде бул жерде арбак мындай болуп кетип эмес, Алланын кудурети менен жетет ага. Анан бул жерде каракчылар илип кетет деген сөз, Алланын күчү жетпейт деген акыйдага доо кетирет болсо деген сөз. Бул жөнүндө эмне дейбиз? Мына, дайыма бул китепти жаныма алып жүрөм, жаттап улам кайталап. Акыйда Тахауия деген китеп. Имам Тахауи хижратын 321-жылы кайтыш болгон. 3-2-1 өтө чоң алым. Муну салафы дагы, Ханафи дагы, чыныгы салаф биз өзү негизи. Мазхаб карманбаганы дагы, мазхаб карманганлары да моюндай турган китеп бул. Ушундай уникалдуу китеп бул. Бардыгы ушуга метет. Бирок бул өзү мазхаб карманган бул киши. Ушул китепте эмне деп келет? Орто жагында мындай деп келет. Ва фи дуаил ахяи лил амвати манфаату лил амват. Тирүү адамдар, кайтыш болгон адамдарга дуа кылса, ошолор кадимкидей сооп жетет дейт. Эмне үчүн? Кийинки сүйлөмдү караңыз. Валлаху ястажибу да'ават. Анткени Алла Таала дуаларды кабыл кылат. Ва яктил хажат, муктаждарды өтөйт Алла Таала дейт. Шамдайын дуа жетпейт деген жок. Шамдайын дуа жетпейт деген жок. Түшүнүктүүбү туугандар? Куранда Аллах Таала "Удуни, мага дуа кылгыла, астажибу лакум", дуаңарды кабыл кылам деген.
Ал жерде жалпылай келген, жалпы жонунан. Шамга чейин кабыл алам, шамдайын жок деген эмес. Ошон үчүн мындай бидаат нерселерди чыгарбайлы туугандар. Экинчи нерсе, кирүү акылсыз болгон бир жарманкеде дейт. Каалоочуларга жарманкени кыдырып, 20 мөөр топтоп, лотереяга катышса болгон билеттер сатылды. Билет алгандардын ичинен 20 мөөр топтой албай, лотереяга катышпай калгандар да, лотереяга катышып белек чыкпай калгандар да көп болду. Араларында нааразы болгондор бар. Жарманкени уюштуруучулар билеттин акчаларын толугу менен садакага берилерин айтышты. Бирок муну билет алгандардын көбүнчөсү билбейт эле, жана көпчүлүгү мусулман эмес болчу. Бул лотереянын адалдыгы кандай болот? Уюштуруучулар мусулман, бирок мусулман эмес өлкөдө дейт. Болбойт, арам болот. Лотереянын көпчүлүктүрү арам. Анан ушундай нерсени чыгарып алышыптыр. Банктарда дагы, муну мен коркпой эле айтайын. Банктарда дагы, лотереяда биз муну умрага жөнөтөбүз, садакага жөнөтөбүз. Анык Куранда аят бар. Ла таакулу амвалакум байнакум бил батил. Өз ичара байлыгыңарды жебегиле деген бар, арам жол менен. Хадис бар, Бухариде келет. Инналлаха таййиб, Аллах Таала таза зат, ла фала яқбалу илля таййиб, таза адалдыгына кабыл кылат. Түшүнүктүүбү туугандар? Үчүнчү bir аят бар. Ва тазавваду, акыретке эгин тегиниңер, азык түлүңөрдү камдагыла, фа инна хайра зати таква, эң жакшы азык түлүк бул таквачылык дейт. Ошон үчүн болбойт тууган. Лотереян көп эле, көптүр азыр арам болуп кетти. Ана муну изилдеп, дигини изилдеп убакытты өтүрүштүн кереги жок. Болбойт, болду, жыйыштырыш керек. Бола турган ал лотерея деп аталбайт, ал кайрымдуулук деп аталат ал. Ошон үчүн аны башта ортуп кереги жок. Кийин 315-суроо. Ассаламу алейкум, кандайсыз устаз, ден соолугуңуз жакшы устаз дейт. Караңыз, кызык суроо экен. Түшүмө бир кыз 3 жолу кирди дейт. Адатта бул киши туруктуу түш көрө тургандардын катарына кирет экен. Аны ойлобосом деле кирип алып жатат. Жалган айтасыз, ойлобосо ошон үчүн кирип атат. Кечинде дубаларымды окуп жатамын дейт. 3 жолу кирбеди, биринчиси. Number 1. Биринчисинде медреседе окуткан устазым ошол кыз менен сүйлөшүп көр деген дейт. Ол устазыңыз эмес, ал сиздин нафсиңиз. Экинчисинде ал кыздын апасы менен менин апам экөөбүздү гүл талаага гүл терип келгиле деп жөнөтүп жатыптыр. Үчүнчүсүндө ал кыз үйүмө келиптир чай ичкени дейт. Апасы экөө, ал кыз медреседе окубайт, оронгон, ыр жазган акын кыз экен дейт. Жок, сиз түшүңүзгө айтпаңыз, сиз аны өңүңүздө эле жактырып калгансыз. Түш бул жерде ни при чем тут. Жуучу жөнөтүңүз, ошо менен маселе эгер тагдырда болсо, макулдук болсо болот, анан жөндөн жөн өзүңүздү кыйнабаңыз жертууган. Түш эмес бул жерде өң маселеси го дейм, 3 жолу кирип атса. 316-суроо. Ассаламу алейкум устаз, Аллахым сизден ыраазы болсун. Апабыз атабызга аш өткөрөм деп жатат. Биз орто эле үй бүлөбүз. Кичүү инимдин дагы байбичеси өтүп кеткен 2 баласы бар. Ошол экөөбүздү үйлөп койсок, үйлөп жайлап койсок жакшы, аш өткөрбөй, ал аш исраф деп уктук эле. Аллахым ыраазы болсун дейм. Ал улуу муундар түшүнбөйт, бирок түшүнбөгөн үчүн ашты өткөрө бергиле деген сөз эмес. Колдон келишинче сүннөттү бекем карманыш керек. Муктаж, жетим, жесирлерди, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга аш жасап, аш өткөрүш керек. Акчанын жарым бөлүгүн иниңиздерге үйлөп коюш керек. Ошондо энеңиздер да ыраазы, ошондо иниңиздер да үйлөнүп калат, ал дагы ыраазы иншалла. Аскар Дамлам, биз 316-суроого келдик, белгилеп коюңуз, жазуу түрүндө суроолоруңуздар бар экен, устаз уруксат да, анан устазыбыздан акырында дубалабыз. Бир атайын мээнет кылып жазып келиптир. Ассаламу алейкум устаз, сизден Аллах Таала ыраазы болсун. Устаз, мен Бишкек шаарында турам. Жашым 31-де, үйлөнгөнүмө 4 жыл болду. Азыр келинчегимдин боюнда бар. Биринчи балабыз. Устаз, үйлөнгөндөн бери эле болбогон нерселер үчүн урушуп келебиз. Дайым эле баардык нерсеге эле наразы боло берет. Сиз түшүнбөй атасыз аялдын табиятын. Неге ал туруп наразы болуп атат? Анткени боюнда болгон аял өзгөрөт ал. Сиз сүйгөн Фатима жок азыр. Ал боюнда болуп атат. Ал айла жок. Араб тилинде гасбан анха дейт. Ал каалабаса дагы анын каалоосу эркекке келбейт. Ал ичинде бир аалам бала болуп атат. Ал мүнөз, жоругу өзгөрөт. Аны эркектер түшүнбөй, аны өчөш талак берип таштайт. Эки эсе күнөөкөр болот. Азирети Умар радhiyallahu анхунун баласы аялына боюнда бар кезде, анан хайыз кезинде талак берип койгондо айткан: "Мурху фалирожаха." Хайыз кезинде этеккири келип кыйналып атканда талак бербесин, кайтар деген. Анан тазалангандайын анан билсин деген. Кааласа берет, такыр оңол болбосо кармап калсын деген. Эки эсе күнөөкөр болот боюнда бар кезде. Ошон үчүн жок, уруш чатакта сиз чыдап туруңуз, келинчегиңиз төрөп, сүттөн чыгаргандайын, өзүнө витаминдер кайтып келгендейин, мурдагы эле сиз сүйгөн Фатима болуп калат иншалла. Болгону маселе убакыттын маселеси. Түшүнүш керек. Туугандар үйлөнүп аткандан алдын бүт окуп чыгыш керек ошону. Аял кантип өзгөрөт, боюнда болгон аны түшүнбөй эле анан күчкө сала бергенде болбойт. Өкүнүп каласыз эртең. Ажырашып кетейин дейм, баланын келечегин ойлоп кожолот. Ажырашпаңыз, садагыңыз кетейин. Эң негизгиси Алла Тааланын астында күнөөкөр болуп калбайм деп чечим чыгара албай жатам. Жок, тууганым. Ал өзүнө келет. Ал ошол
Бала ошондой болуп атат. Даже мен сизге айтайын, бул боюнча китап алып Египеттен арабчасын окусам, бизде мусулмандар бекем карманат экен. Мусулман эмес деңиздин аркы өлкөлөрүндө аялдар боюнда болгон доорудан чыдай албай өлүмдөргө көп барат экен да булар суицидке. Жанагы нерседен кайсы жерге кимден урушуп өчүн алганды билбей жаман жолго барып калат. А мусулман аял жаман жолго барган жок го, Кудайга шүгүр. Бир аз пейлин көтөрө албайсызбы? Ошон үчүн жок. Эми бул сөздү алып жеңелериз эркелеп кетпесин биротоло. Чегинен ашпаш керек, бирок эркек түшүнүш керек. Ассаламу алейкум дейт, экинчи бет экен. Биринчи ассаламу алейкум устаз, жана азанга бир аз калганда эскертиңиздер, Мен скоросту, ылдамдыкты бир аз тездетейин, 2ге салып. Сизге Аллахым өмүрүңүзгө береке берсин устаз. Устаз, мен бир эже менен бир себептер аркылуу таанышып калдым. Бирок ал эже мага мен медакадемияда 9 жыл окуп 3 жыл иштедим. Хирургмун, национальный госпиталда иштейм. 3 жыл мурда бөйрөктөн давление бар, ооругам. Анан врачтар айтышкан, сизге төрөгөнгө болбойт. Ошондон ушул күнгө чейин кыжаалат болуп келем. Бар Аллахтан үмүтүмдү үзбөйм. 3 жыл ичинде көп жуучу келди. Ар бирине врач атканда айтып, эгер төрөбөй калсам таштап койбойсузбу дейм. Алар кечирип коюңуз, мен балалуу болушум керек деп кетип калышат. Мен Аллахтан күндө сурайм, тахажжуд намазда да ыйлап дуа кылам. 30га келип калдым. Жашым да өтүп баратат. Жалгыздыктын жаман экендигинен аябай кыйналып кетип жатам. Ушул сөздөрдү ал эжеге сизге дагы айтайын деп тийир устаз дейт, экинчи бет. Анан ал эже күтүүсүздөн чубак ажынын дейт. Кыздар жашы өтүп баратса сүйүүсүн айтса болот дегендей, ооба. Анан аны туура эмес колдонуп, калиматы хак юраду бихал батыл. Акыйкатсыз туура эмес колдонот деп, жаш кыздар да ушинтип уятын ачып алгандар бар да. Мен сени сүйөм, брат депчи. Андай болбойт тууган, жашы өтүп баратса, берки сүйсө да сүйүүсүнө жооп бербей баратса, жана илгери Клон деген сериал болгон го, минтип эле өтө беришет го бири-биринин жанында. Ошентип эле өтө берсе айтса болот. Анан дароо эле эмес, кыз киши мындай ыйбасын сактаган жакшы болот. Чубак ажынын дейт устазым, кыздар жашы өтүп баратса сүйүүсүн айтса болот дегендей, мен сизге ашыкмын деп айтты. Сизге ашыкмын деп айтты. Ойду бузбасаңыз сиз. Мага да тынчтык керек жеңеңиз менен үйдө. Сиз билбейсиз, молдолордун аялынын ачуусу жаман болот ол. Молдолорго Алла жөнөкөй аял берди. 10 аялдын кызганчын берип коет молдордун аялына. Ошон үчүн тынч сабак укуңуз келсе тынч жүрүңүз. Сизге ашык экен, Сөздүн кыскасы устаз дейт. Ошону айтсаңыз тоготерин кыжаалат болуп кеттим мен дагы. Ал эже менден 11 жаш улуу дейт. Азыркы учурда аялдар көп кор болгондуктан мен аны бактылуу кылып, аманат кылып алсамбы дейм. Анткени ал эженин оор түйшүктөрүн көрүп мен анын Кудай астында зөөкүр эркектерге туш болуп калуусуна жол бергим келбейт. Ал эженин апасы өзү бардыгы макул болгону айта элекмин дейт. Бирок ата-энем каршы болушуна көзүм жетип турат. Кеңешсизге абдан муктаж. Мындай. Намаздын убагы болуп калдыбы? Өчүрүп кое бериңиз, жактан эме болуп калбасын, адепти бузуп. Таксырым мындай. Ниетиңиз жакшы, ниетиңизге Аллах ыраазы болсун, бирок бул ниет канчага чейин уланат деген маселе. Көп ошон Кудай үчүн үйлөнөм, балалуу болбосом да мейли деп азыр башкача ойлонот дагы кийин таштап койгондор бар. Ошон үчүн ата-эненин ыраазычылыгын алып үйлөнсөңүз узакка ниетиңиз жетет. Ата-эне адатта турмуштун узагын, ачуу таттуусун көргөндөр бар. Ата-эне ыраазы болсо, анда үйлөнсөңүздөр ата-эненин батасы менен жанагы сизге берилген соопту алам деген көпкө чейин уланат, ал эжени кийин кордобойсуз. Ата-энени наразы кылып алып алсаңыз бүгүн кыска үйлөнүп, ата-эненин батасы жок биринчиден. Экинчиден үйлөнүп жашагандайын кызыгы кетип сыноолор келгендейин көзүңүзгө жаш кыздар көрүнүп, сен деген каарысың да деп орто жолдо таштап кеткендер көп. Мага суроолордун негизинде айтып атам. Ошентип таштап кете турган болсоңуз, таксырым кийинки зулумдуктан азыркы жакшы ниетиңиз ал кийинки зулумдукту актап койбойт. Ошон үчүн азыртадан эле баш тартып, ага деле өз ээси табылып калар, ал учурда баш тартыш керек. Ата-энеңиз ыраазы болсун, истихара туура чыксын, Кудай ушу ниетим узагынан сүйүндүрөбү деп баардыгы бүткөндөй сүйүндүрсө, анда алсаңыз болот. Болбосо бөөдө жерден эле эжени кыжаалат кыласыз. Ошондой. Мен сүннөт аткарайын дегем деп убагында алат, бирок ал жөн эле болуп калат да. Туура ниет иш менен тастыкталса туура ниет болот. Ошон үчүн атаңыздын ыраазычылыгы болсун ата-энеңиздин. Ассалам, орто жолдо ал эжени үмүт берип, үйлөнүп таштап койгондон көрө азыр жок деп айткан жеңилирээк болот. Туурабы, туура эмеспи? Ассаламу алейкум устаз дейт, биздин уулубуз жаңы эле төрөлдү. Андан уулубуз 2 жашта, жаңы төрөлгөн уулубуз сүттү толук түгөт албай жатат. Курсагы тоюп эмбей коет. Сүт калып калса оорутат экен. Калганчысы сабай эле 2 жаштагы кызыбызга эмизип койсо болобу? Ал эмем деп сурай берет. Болот. Имам Зуфар рахимахуллахтын маскабында 3 жашка чейин. Анан молдолор мени томпошто уруп отурбасын ол. Зарылчылык үчүн болот ал.
Түшүнүктүүбү? Фатва имам Абу Ханифа 2,5 жыл дейт. Ал эми Сахибейн 2 жыл дейт, имам Зуфар 3 жыл дейт. Катуу зарылчылык, өтө катуу зарылчылык болгон себептен сиз эмитсеңиз болот. Эми сүт жерде калбасын. Түшүнүктүүбү? 3кө чейин эмитсеңиз болот иншалла. Аллах разы болсун. Көрдүңүзбү? Имам Зуфар бул жерде жардамга келип атат да. Ассаламу алейкум устаз, суроо мындай: башка өлкөдө жүрүп ипотека үй алган канчалык теңгелди уруксат бар, канчалык теңге уруксат жок? Буга 10 рет кайттык го дейм. Мусулман эмес өлкөдө болсоңуз, ошол накталай алганга караганда насыя сиздин пайдаңызга чечиле турган болсо, такай жумушуңуз болуп, кутулууга көзүңүз жетип, ошол пайдалуураак болсо, үнөмдүү болсо, алсаңыз болот. Жумушуңуз жок болуп, такай жумушуңуз жок болуп, жал зыян эле болуп калса, барбайсыз анда. Кафир өлкөсүндө болсоңуз деле. Тойго кошкон кошумча ал карызбы дейт. Карыз эмес ал. Ошол карыз деп биз ниет бузулган себептен бүгүн тойлор акыры жаман бүтүп калып атат. Тойго кошкон кошумча бул ихсан болот. Ихсандын кыргызча айтсак, жардам, кошумча көмөк, кошумча көңүл, кыйынчылыкта туруп берүү деген сөз. Биз карыз деп ниетти бузуп алган себептен бүгүн ушул тойдон адам эс алыш керек беле? Тойдон адам нерв болуп кайтып келип атат бүгүн. Же жаман мен туура эмес айтып атамбы? Ошондой? Ошон үчүн бул карыз эмес, ниетти оңдош керек туугандар. Адамдардын көпчүлүгү кайра мен той бергенде алып келет деп кошумчага кошушат жана ошого келелек акчага расчет алып той беришет. Ошондон баардыгы чыгат. Ошого кайра кайтарбаса кыяматта карыз болот. Айтыш керек, сураш керек келгенде. Карызга берип атасызбы, кошумча сый кылып берип атасыз. Карызга берсеңиз жазып коеюн деш керек. Ошону сура берсе адамдар антип уялып жөн эле берип калат анан. Анан жөн берсеңиз анда мен дагы мүмкүнчүлүгү жараша берейин. Бирок сизде дагы бет болуш керек да. Муну айтсаң кээ бирөө бет эмес, пет болуп калат дагы. Чоң очойгон акча келсе кичинекей нерсени берип коет. Эртең сизде кайтарууда мүмкүнчүлүк болсо чоң кайтарыңыз сиз. Ошондо жана карыз болбосун. Түшүнүктүү? Экинчи, Таргиб ва Таргиб китебинен Тобо бөлүгүнөн бир шиңгил окуп бериңизчи дейт. Иншалла эсте устаздын артынан чыгып батасын аласыз, устаз сизге окуп берет. Анан экинчиден иншалла кийинки сабакта окуп берем, Кудайым буйрса дагы. Макулбу? Кудайым буйрса. Кийинки ассаламу алейкум устаз, Аллахым өнүңүзгө берек берсин жана узун кылсын дейт. Суроонун төмөндөгүчө: спорттук кошумча азыктарды ичсе болобу? Буга Египеттен жооп бергенбиз. Мен медиктерге кайрылдым, улан ажикеме кайрылдым. Негизи жакшы эмес экен. Протеин жана башка адистери билет. Биринчиден буга толук кандуу жоопту медиктерден, анан тажрыйбалуу спортсмендерден сураңыз. Мен убагында таэквондист болгом, мен ал убагында да азыр эмне көрүп отурбайсыз курсакты. Черный пояс первый данга жеткен да. Бирок футболду азыркы күнгө чейин жакшы көрөм дебей эле коеюн, бирок бир тер чыгарып туруш үчүн колдонгонго аракет кылам. Ойногуңуз келсе чересип атеп киргизип коюшум мүмкүн. Ошол жерде изилдеп мен сураганымда айтышты, бул бөйрөктү талкалайт деп. Туурабы ажыкем? 18 жашта, 16 жаштагы балдар келип атат дейт, туура эмес ичимдиктердин, протеиндердин эмесинен бөйрөгү соолуп, демогиализ деп коюп, ошого жатып калгандар көп дейт. Табигыйга жетпейт. Ашыкча чыгарып кимге мактанасыз аны? Өзү акчадан ойлонуп көрсөң жиркенип кетесиң өзү. Адам сынды мындай орто эле болгону жакшы, табигый. Ал эртең барып түшүп калат экен, жаман экен. Ошон үчүн табигый калыпта келсеңиз мен ойлойм бул жакшыраак. Туурабы? Бал ичиңиз, баткендин чүлүсүн ичиңиз, көлдүн апортун сок кылып кайнатып ичиңиз. Мисалы, таластын фасолунан бир нерсе жасап ийиңиз, оштогу макадан жүгөрүдөн бир нерсе жасаңыз. Айтор табигый нерселерди колдонуңуз иншалла. Беркинден этият болуңуз. Ден соолукка зыян болсо, бул болбойт. Куранда Аллах таалам айтат: "Вала тулку би айдикум ила тахлука", өзүңөргө зыян келген нерсени алып келбегиле. Хадисте келет, Бухари Муслим: "Ла дарара вала дирар", өзүңө да, өзгөгө да зыян алып келбе дейт. Сиз протеиндерди эметип, жалган мышцаларды бицепс, трицепс деп эмне дейт, ошолорду чыгарсаңыз, сиздин инилериңиз да ошентип ден соолугуна зыян болуп калбасын. Айтор, ден соолукка олуттуу зыян болсо болбойт бул. Түшүнүктүүбү туугандар? Бөйрөк талкалайт экен бул. Орто эле болгон жакшы, томпоюп каяка барасыз эми? Томпоюп кетип корейский сериалда эле актер бар, ошондой деле боло албайсыз. Мисалы дейт, протеин сыяктуу бул порошок түрүндө болот экен. Окуучулардын изилдөөлөрү боюнча ден соолукка зыяны жок деп окудум. Шарият өкүмү кандай, жооңузду күтөм. Муну изилдеш керек. Мен кошула албайм ага. Дарыгерлерден улам изилдеш керек. Азыр деген мо экономика акча жаатына өтүп кеткенде мен шегим бар ошол жерде. Акчага өтүп кеткенде дары сакталыш үчүн, башка үчүн сөз курамында бир зыяндар болот сөзсүз. Ал сизге зыян тийгизет. Эгер мен айтып атам, зыяны тийсе болбойт. Анан зыяны тийбесечи, ошондо деле башка альтернативаны колдонгон жакшыраак го дейм. Жандуу суроолорго кезек берели, имам сап келгенче ага чейин китептерди алыңыздар. Америкада трак айдайт турбайбы? Италия Европанын бир бөлүгү да. Ошол жерде жашап түнөп айдап, 15 күндөн көпкө айдап, көп километрди айдап жүрө берсе алар толук окуйт. Анткени алардын жашоосу ошол унаасы алардын мекени сыяктуу эле болуп калып атат да, кичи мекени сыяктуу болуп калып атат. Ошон үчүн туурасы чубаксыз айтат, толук окуйт дейт. Толук окуйт. Талаш бар, бирок туурасы толук окуйт.
ошол барган жериндеги убакыттар менен намаз окуй берет. Түшүнүктүүбү? Бул самолеттогудай да. Урматтуу туугандар, мына иншалла ошол эртең Кудай буйруса ошол Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүккө жеткен 33-жылында жылында турабыз. Ушул мамлекетибиз кыяматка чейин бар болсун. Падышалар атпай турган, сатпай турган, качпай турган болсун. Кыргызстаныбыз ушул 7-6 миллиард доллар карыз болуп турушундан кутулуп, Кытайдын өзүн 600 миллиард доллар карыз болгон күндөргө жеткирсин. Мына Кудайга шүгүр, мына калыс инебиз, бир тууганыбыз ошо биздин астыбызда ошо азыр көз алдымда ыйлап отурдум. Анча бир убактарда кетем деп ыйлаган, мен кыйналып атам деп. Ана мен сен эмне кыласың? Ким эле жыргаптыр? Мен жыргап окуп турмунбу? Абчук жамал жыргап окуп турбу? Чубак жыргап окуп турбу? Керек болсо дааратканларды жууп окуганбыз. Бир мезгил келет, сен номер 1 болосуң деп айткам. Ошол күн келип атат да туугандар. Мына Кудайга шүгүр, жаштардан көз тийбесин, номер 1 азыр калыс. Баягы балыкчыны балыкчы алыстан тааныйт деп, молдолордун деңгээли мен билем. Мен врач эмесмин, бирок молдолордун мен молдомун да. Билем, көз тийбесин, сөз тийбесин. Ушундай мен көрүп, угуп, анан аябай сүйүнүп, мен бир катышып коюшум керек экен барып деп аттым эле. Мына Кудай бүгүн насип кылып олтурабыз. Туугандар, чубак дамылабыздан кийин ошол жаштардан эми аксакалдар ортоңмун капы болуп калбасын. Аларга сөз жок, бирок жаштардан азыр номер 1 болду да. Мен сүйүнүп атам иншалла. Ошого туугандар, иншалла балдарды университетке окутуңуздар. Бизден кийин ушу 1-2 жыл кичине тамга тааныгандан кийин Египетке калыска жибериңиздер. Кудай буйруса иншалла Кыргызстанга оомат келип атат туугандар. Кудай буйруса ушу мамлекетибиз кыяматка чейин бар болсун. 1 метр жерибиз эч кимге кетпесин, көбөйсүн. Кудай таала дүйнөнүн жакшылыгын берсин, ахиреттин жакшылыгын берсин. Осмон империясына берген дөөлөттөрдөн Кудай таала Кыргызстанга да берсин иншалла. Максатбек устазыбыз, Максатбек Дамыла экс-муфтийибиз айтат, эстекеме Малайзияга барып келдим. Кудай таала Малайзияга динди да төгүп коюптур, дүйнөнү да төгүп коюптур деп. Ошого Кыргызстаныбызга Кудай таала диндин да берекесин берсин, дүйнөнүн берекесин берсин. Дүйнөдө болуп аткан согуштар токтосун. Торгой жумурткалаган замандарга жетели туугандар иншалла. Кудай таала иншалла кудуреттүү зат, эмне сурасаңар бардыгын берет. Кудай таала иншалла ошол Ибрахим пайгамбар уруктугуна береке бергендей, кыргыздарга дагы, бизге дагы дүйнөбүздүн ошондой берекелерден берсин. Пайгамбарыбыздын уруктугуна береке бергендей, ошо биздин балдарыбызга дагы, ошо эмелерге дагы ушундай дүйнөбүздүн элдерге берекелерден берсин. Жабылган рахмат эшиктерин Кудай таала ачсын иншалла. Мына Кудай буйруса калыс инебиз Имам Бухарийдей болуп, Имам Бухарийде, Имам Муслимде, Имам Азамдай, Мабсуду жазган адамдарда Имам Сараксидей болуп, Кыргызстан эле эмес, дүйнө жүзүнө атагы чыккан алымдардан болсун иншалла. Ушундай бир Имам Бухарий деген сөз, Имам Бухарийлик имам деген сөз. Имам Кыргызстани деп, Имам Гөлий деп дүйнө жүзүнө ошо инебиздин кадырда баркы көтөрүлө берсин. Мен бир корккон жерим, Кудай ушу жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын. Калыс уста инебиз, биздин шакиртибиз Чубак Дамыла өмүрү кыска болуп калбай иншалла. Чубак Дамыла 45 жашында эле кетип калды. Калыс 100гө чыксын иншалла. Кудай таала ушу алымдарыбыздан ажыратпасын иншалла. Чубак Дамыла жаткан жерин жайлуу топурагын торкоо кылсын. Кудай буйруса иншалла Абдушүкүр Дамылабыз, Максат Дамылабыз, Абдулла Дамылабыз, Надыр Дамылабыз, бүт ушу устаздарыбыз аман болсун иншалла. Кудайым буйруса иншалла бул ошол ушундай илимдүү жигиттерибиздин пайда болуп атканы, Кудай таала мээрими бизге жаап атканы туугандар иншалла. Кудай буйруса иншалла Кыргызстан жок болбойт иншалла, кыяматка чейин болот иншалла, сакталат. Кудай буйруса иншалла 1-3 жылда карыздан толук кутулабыз иншалла. Өңгөн, өскөн Катар, Кувейт, Япония, Америка, Южный Корея ошол мамлекеттерден бололу иншалла. Кудай таалам үй жокко үй берсин, уй жокко уй берсин, аял жокко аял берсин, көз жокко күйөө берсин, баласы жокко бала берсин. Кыргыздарда түндүк түштүккө бөлүнбөй, Коктогулотко бөлүнбөй, урууруга бөлүнбөй, улуу кыргыз мамлекетин дөөлөтүн куралы иншалла. Барысбек атабыз канча жыл ошо Сибирден баштап бүт бардыгын башкарып турган экен, биягын кошкондо. Ошондой күндөргө жетели иншалла. Жакшылыктар болсун иншалла. Амин. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Allah Teala күнү бизди ыраазы кылсын, бизден ыраазы болсун. Адам атадан баштап Мухаммад пайгамбарга чейин не сурап келсе, ошонун Алла Теала бардыгын берсин. Адам атадан баштап Мухаммад пайгамбарга чейин неден сактан ошонун баарынан сактасын.
20 Muhammed Aleyhisselam сурап көшөнүн бардығын берсин. 20 мидан сақтаса Құдай Таала барынан сақтасын. Аллахумма инна насалука min khayr ma sal min nabiyika Muhammadin sallallahu aleyhi ve sellem ve na'udhu bika min şer ma sta'ad min nabiyika Muhammadin sallallahu aleyhi ve sellem ve antal mustan ve aleykel balagh ve la havle ve la kuvvete illa billah. İnşallah Құдай буйруса калыс инебиз, шакиртебиз ушул Кыргызстан номер 1 болуп атат, дүйнө жүзүнүн номер 1 болсун. Калыс карыганда, калыс өлгөндөн кийин, андан кийинки шакирттерибиз Имам Бухаридей болуп, калысын да күчтүү болсун, иншалла. Баары жакшы болсун, аман болуңуздар иншалла. Амин. Аллаху акбар.